Документтер так болбой кирди чыкты кылыш керек болуп жатса, мен Сүйүн акени сунуштайм. До конца айдашат. Кирди чыкты кылуучулардын регистрациясын базадан жана кара тизмеден бекер текшерип беришет. 24 саат бою чала берсеңиздер болот. Сүйүн эл кызматында. Коңшу Казакстандан мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн аттестаттарын таштанды урнага ыргытып жаткандагы видеосу социалдык тармактарга тарады. Сенсациялуу видео социалдык тармакта бир нече күн мурун пайда болгон. Видеодо көрүнгөндөй бүтүрүүчүлөр кезек менен аттестаттарын таштандыга ыргытып жатышат. Ошол эле учурда алардын жүздөрү көрүнгөн эмес. Казакстандын Билим берүү министрлиги бул окуя боюнча териштирүү иштери башталып, окуучулар изделип жатканын билдирген. Белгилей кетсек, мындай окуя Казакстанда биринчи жолу болуп жаткан жок. Ушундай эле видеону 2022 жылы бүтүрүүчүлөр дагы тарткан. Кийинчерээк бүтүрүүчүлөрдүн кечирим сураган видеосу жарыяланган. Бишкектин борборунда эркек киши өзүнүн жол тандабасында кызды зордуктоого аракет кылды. Мындай видео социалдык тармактарга тарады. Окуя 15-июнга караган түнү Токтогул Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Анда токтоп турган жол тандабасынын арткы орундугунда отурган кыз менен жигит жаңжалдашкан. Алардын жаңжалын өтүп бара жаткан адамдар да көрүп бирок өтүп кетишкен. Бир нече убакыттан кийин кыз унаадан кулап түшөт. Анын артынан шымынын куру чечилген эркек киши дагы жерге түшүп кызды тургузууга аракет кылган. Өз кезегинде Бишкек шаарынын Сверлов райондук ички иштер башкармалыгы 15-июнь күнү ИА аттуу жарананы зордуктоо аракети болгонун айтып, милицияга арыз жазганын билдирди. Бул факт катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Учурда бардык керектүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген кесиптештери тууралуу үн катты. Жабык жыйындан чыккан Мадумаров журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, анда кээ бир кесиптештери кечирим сураганын айтты. Мага кээ бир кесиптештер келип, кечирип коюңуз деп ыйламсырап жатпайбы? Кечирем айланайын, аман эле болсо болду, деди Мадумаров. Эске салсак, 31 майдагы парламенттин жыйынында башкы прокуратура жогорку кеңешке Адахан Мадумаровду жоопкерчиликке тартуу боюнча сунуш киргизгени маалым болгон. Ошол эле күнү аны кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча башкы прокуратуранын сунушун кароо үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Бүгүн 22 июнда жогорку кеңеш Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине